Ош мамлекеттик университети Иман гимназиясы. Физика сабагы 9-класс. Тема: линзалар, линзалардагы нурдун өтүү жолу. Сабактын максаты: бүгүнкү сабакта эмнелерди билебиз? Биринчи, линзалар жана алардын түрлөрү. Экинчи, линзанын аткарган негизги милдети. Үчүнчү, линзалардын турмуш тиричиликте колдонулушу. Линза бул эки сфералык беттен турган тунук нерсе. Анын аткарган негизги милдети нерсенин сүрөттөлүшүн алуу. Линзанын эки түрү бар: тумпок линза жана иймек линза. Линзалар негизинен айнек, кремний, германий, кварц кристаллы, флюорид жана башка заттардан жасалат. Тумпок линза ортоңку бөлүгү четки бөлүгүнө караганда калың болгон линзалар тумпок линза деп аталат. Же чогултуучу линза. Чогултуучу линза деп аталышынын себеби эмнеде? Линзадан нурлар өткөндөн кийин нурлар сынып, кайсы бир чектен алар кесилишет. Ошол жерде нерсенин сүрөттөлүшү пайда болот. Ошондуктан бул линзаларды чогултуучу линза деп да атайбыз. Ал эми оң жакта линзанын белгилениши көрсөтүлгөн. Эки тарапты көздөй багытталган жебе сыяктуу белгиленет. Иймек линза ортоңку бөлүгүнө караганда четки бөлүктөрү калың болгон линзалар иймек линза деп аталат. Же чачыратуучу линза. Чачыратуучу линза деп аталышынын себеби эмнеде? Иймек линзадан нурлар өткөндөн кийин туш тарапты көздөй чачырагандыктан ал чачыратуучу линза деп аталат. Анын дагы белгилениши оң жакта көрсөтүлгөн. Жашыл ичкеринин көздөй карама каршы багытталган жебе сыяктуу белгиленет. Тумпок линза жана иймек линза сыяктуу нерсени формасы ар кандай чоң жана кичине, мындай чоң жана кичине болгон эки сфералык беттин качылашкан жеринен жана жакын турган жеринен алса болот. Бул жерде айлананын борбору аркылуу өткөн түз сызык линзанын оптикалык огу деп аталат. Ал эми линзанын борборуна жайгашкан О чекти линзанын оптикалык борбору деп аталат. Тумпок линзада эмне үчүн нурлар бир чекитте чогулат? Башкача айтканда, тумпок линзада сүрөттөлүш кандайча пайда болот? Эгерде тумпок линзаны майда кесиндилерге бөлө турган болсок, ал үч бурчтуу призманы элестетип калат. Биз билебиз, үч бурчтуу призма аркылуу нур өткөндө анын негизин көздөй багытталат. Ушинтип олтуруп, ар бир кесиндиден өткөн нурлар анын негизин көздөй багытталат да, сынгандан кийин кайсы бир чекитте алар чогулуп кесилишип өтөт. Ошол жерде нерсенин сүрөттөлүшү пайда болот. Иймек линзада сүрөттөлүш кандайча пайда болот? Иймек линзаны дагы майда кесиндилерге бөлө турган болсок, ал дагы үч бурчтуу призманы элестетет. Бирок бул жерде линзанын үч бурчтуу призманын негизи жогору жагында жана ылдый жагында жайгашкан болот дагы. Мындан нурлар өткөндөн кийин жогору жана ылдый көздөй багытталып калып, мындан өткөн нурлар чачырайт. Ошондуктан чачыратуучу линза деп атап коебуз. Линзалар турмуш тиричиликте көп жерлерде колдонулуп жатат. Мисалы, телескоп жана лупа, фото-видео камераларда сүрөттөлүштү чоңойтуруп жана кичинейтирүү максатында колдонулат. Андан сырткары, медицинада көздүн жакынды жана алысты көрбөө кемчилигин түзөтүү максатында дагы очкилер жана линзалар колдонулат. Бышыктоо. Эки-үч бурчтуу призма кандай жайгашканда жарык нурунун багыты төмөндөгүдөй болот. Бул жердеги линзадан жарык нур өткөндөн кийин чачырап турат. Демек, бул жерде иймек линза жайгашкан. Үч бурчтуу призманын кандай жайгашканда иймек линза болоорун биз билдик. Үч бурчтуу призманын негизи жогоруда жана төмөндө болот. Демек, бул жерде 4-жооп турат.
Кийинкиси сүрөттө ар түрдүү формадагы линзалардын жара кесилиши көрсөтүлгөн. Бул линзалардын кайсылары чогултуучу, ал эми кайсылары чачыратуучу. Ортоңку бөлүгү четки бөлүгүнө караганда калың болгон линзалар томпок линза деп аталат. Бул жерде биринчи, экинчи линза жана үчүнчү линзанын ортоңку бөлүктөрү калың болуп турат. Андан кийин иймек линза. Ортоңку бөлүгүнө караганда четки бөлүгү калың болгон линзалар иймек линза деп аталат. Бул жерде төртүнчү линза, бешинчи линза жана алтынчы линза иймек линзага кирет. Негизинен бул 6 линзанын өзүнчө аталышы бар. Биринчи томпок линзанын аталышы бул кош томпок линза, экинчиси жалпак томпок линза, үчүнчүсү иймек томпок линза. Андан кийин кош иймек линза, жалпак иймек линза, андан кийин томпок иймек линза деп аталат. Үйгө тапшырма. Айрым учурларда линзаны күйгүзгүч айнек деп да аташат. Бул аталышты сүрөттө көрсөтүлгөн линзалардын кайсыларына колдонууга болбойт. Эмне үчүн?